Арча бешик селекциядан жаңы салынған бардық шарты бар ушул үй сатылат. Төрт тарабынан забору туугандар, коросу бурчаткалар менен жасалып, кенен машина койгонго жайы, төрүндө очоканасы, жашыл зоналары, пульт менен ачылып чалган дарбазаларына чейин орнотулган туугандар. Природный газ, центральный канализация бары бар экен. Видеону жогото албайын десеңиздер, лайктан басып сактап алыңыздар. Сатылуучу үй Арча бешик селекцияда жайгашкан сиздер бар үчүн Куюкова жана Муромский көчө кесине келесиздер дагы. Бир аз ошол жерден дагы батыш карай жүрсөңүздөр, бул жерде кут куруш компаниясы салган көп кабаттуу үй, ушунун жанынан эле оң тарапка бурулсаңыздар, бул көчө менен киргенде эле бул жерде үй жайгашкан туугандар. Бул жерден өйдө карай жүрсөңүздөр, жаңы салынып жаткан Поля, Южный магистраль жана Евразия парк тарапка чыгып кетсеңиздер болот. Туугандар, бул сатылуучу үйдүн көчө тарабы дарек Арча бешик селекция Кипкалова көчөсү 36А даректе жайгашкан. Бул тарабынан кут куруш компаниясы салган көп кабаттуу үйдүн алдынан кирсеңиздер болот. А бул жагынан болсо ак өргөдөн 40 кыз менен мындайдан кирип келсеңиздер деле болот туугандар. Үйдүн жалпысынан участогунун аянты 5 сотых. Участоктон эле чыгыш чегарасына бул бийик забордон автомат түрдө электрический ачылып чалган дарбазасы, калиткасы жана батыш чегара бул кошунага чейин болуп калат. Жолдор деле кенен, жакшы жери, центральный канализация, природный газ, электроэнергиясы, суусу бары бар жана ошондой эле газовый отопление экен туугандар. Көчө тараптан мондай брусчаткалар жасалып, көчө тарапка шебен төшөлгөн. Сына киребиз туугандар, мынакей кенен машина койгонго жайы, навеси бир 4-5 машина койсоңуздар болчудай көрүнөт. Төрүнө чейин. Жашыл зоналары, чынын мына брусчатка менен жасалган ушундай жерлери, сыртка жаткана, раковина суулары чыгарылган. Анан төрүндө 5 соток участоктун туугандар. 130 квадрат метр болгон кызыл кирпичтен салынган үй, сырткы тараптан жылууланып, фасад көрүп тургансыздардай траверти менен жасалган, негизинен российский материалдар менен, жакшы сапаттуу материалдар менен салынган үй дейт. Келгенде өзүңүздөр да байкап көрөсүздөр. Үйдүн алды тарабында террасасы, бул жакта негизи кирүүчү эшик, тепкичтери. Анан бул жагында участоктун үйдүн чыгыш тарабында очоканалары да бар. Аларды азыр видеонун жүрүшүндө көргөзөм. Туугандар, сиздерге биринчи болуп үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. 130 квадрат метр болгон үй туугандар, плюс бир бөлмө подвалы дагы бар. Сиздер негизги эшиктен жана ошондой эле терраса тараптан дагы кухняга бул эшик менен кирип чыксаңыздар болот туугандар. Үйдүн прихожкасы, кире бериши полутеплый пол, плюс батареялар дагы орнотулган. Андан кийин кирсек коридор. Бул коридордон туугандар калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Анан оң тарапта биринчи эле эшикке кирсек, бул жер кухня туугандар, мынакей. Террасага чыгып кирген өзүнчө эшиги. Бул жер кухня мебелдин орду, газ кирген, ар бир бөлмөдө отоплениянын батареялары. Бул жерде ТВ зонасы, мынакей туугандар. Кийин киребештен эле кийинки бөлмөгө кирсек, бул жерде ушундай бир бөлмөсү, түндүк тараптан катарынан терезелери туугандар. Кийинки эшик чоң зал, мынакей ТВ зона, чыгыш тараптан терезелер, отоплениянын батареялары, көрүп тургансыздардай сонун ремонт, жаңы үй буйруса туугандар. Сиздер биринчи эле ээси биринчи жашаган киши болосуздар. Мынакей андан кийинки эшиктен кирсеңиздер, дагы бир ушундай спальня бөлмөсү, түштүк тараптан терезеси. Бул жагында болсо общий санузел, ванна, душ, сушилкаларына чейин орнотулган. Бул жагында раковинасы туугандар. Сиздерге бул жакта очокананы көргөзөйүн. Тараптан көрүнүшү, бул жагында жашыл зона, брусчаткалар менен жасалып, мынакей бул жерде очоканасы. Бул жерде катарына 2 казанга очок, ортосунда мангал, барбекю деп коет беле. Бул капталында дагы мондай бир посудаларыңызды койгонго ушундай жайы, электроэнергиясынын точкалары. Үйдүн түштүк тарабынан көрүнүшү туугандар, мынакей түштүк тарабында дагы кошунага чейин кенен аралык бир аз могул жерге жашыл зона койсоңуздар деле болчудай көрүнөт. Батыш тарабы туугандар, подвалга түшүп кеткен тепкичтер. Айта кетчү нерсе, мектеп, бала бакча жакын жерде эле жайгашкан туугандар. Газовый котел, анан бул жерде Аристондун орду жана ошондой бул жерде кенен бош жер, бул жерде склад катары колдонсоңуздар деле болчудай көрүнөт. Кажаткана, сыртка жаткан центральный канализацияга кошулган, мынакей туугандар. Раковинадан суусу чыгарылыптыр. Анан документи боюнча кызыл китеп, керектүү документтер полный бар туугандар. Могу жерлер мынакей жашыл зонасы. Асы болсо 245 000 доллар сурап атыптыр. Дагы реальный клиенттер менен саудалашабыз, сүйлөшөбүз дейт. Ээсинин номери 0700 38 88 29. 0700 38 88 29. Лайктан басыңыздар. Ушундай издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер.